Жодели. Тартқан жоқпын мен. Немен тартады? Немен тартқан? Не шығады артқа екен? Не болып тұр ғой? Мен Ол бізде жаңалық өткіріп атып тұр ғой. Мұның барын үзін-үзінде қылып қойсам ананы историске жүктеймін да. не? Ештеке жылдызка. Скотч. Sen kalk kaldın mı lan? Kalk kaldı. Нам мы все как будто первобытные даем там. Жигалкины. Если честно, это биrinci поездка туристический, когда я был туристом. Так что телефон тоже? У кого сумки, Валер, положись, у кого сумки? Сотовый телефон у нас На телефон aldım. Telefonu ver. Жетпейді? Iya. Ошол сияқты. Просто эми олосын апайм. Неге көңіле келдіңер бе? Ежесің дейсіңер бе? Iya. Oh. Я жылдыз жағада. Сүйреп қойсаң болады. Страшно болып тұрған. Метродан ұқмыштың бар емес соғысты.
Вообще классно, да? Я люблю питон. Кто?
Куда он пропал? Вот. Он куда-то ушел. Что он, короче? Не өліп қалған ба? Нет. Не, они не двигаются сейчас. Потому что шумно. Блин, смотри, просто ойыншық түрлі қойып тұр, вообще. Нет, ай. Мына вот же. Қимылдап тігіне. Жұлдыз. Тут еще одна маленькая есть. Маленькая, да. А почему маленькая? Две тут. Черепашки. Гигантский таракан. Вот еще один. Зачем снимаете? Черепашка. Это черепашка. Это черепашка. Баба. Смотри.
부담. 네. сәлем. Аю қазір қолын жумайды, шомылады. Шөбі ексейді. Нифига, какой здоровый. Смотри. 4 метра, наверное. Я не стоит. Eşek herhalde. Iya. Вид говорится. Не, видео там полезно. Нет. Назар поднимется. Димаш. Бармен. Тигілер қарап қалды, мына текшеге тоқташып тұр, Кімдер? тигілер текшеге тоқташып тұр, бір маршрутта. Алар пешком қаяқтан барады екен? Қаяқтан ба? Да, осы жақтан. Как фильм там. Az telefon meçet. Geçirim sırayı, извините. Салам достор. Бул видеонун алдында сиздер Алматыга барганымдагы видеолорду, турдагы жолдогу видеолорду жана башка видеолордун баарын көрдүңүздөр. Эми мен муну менен эмнени айткым келип турду. Же болбосо турат. Мындайча айтканда, негизгисинде адамга бул
чет өлкөгө чыгуу, башка жакка барып келүү, башка жактан эс алып келүү же болбосо башка шаарды көрүп келүү бул абдан керек экен. Анткени мен өзүмө чувствуйт этим да. Сен когда өзүңдүн эле окружениеңде жүрө берсең, мисалы сен айылда болсоң, мисалы азыр айылда болсоң, сен мен айылда эле миллионер болом, миллиардер болом десең болосуң да, ооба жок, базар жок. Сен кечирим сурайм, лишний базар жок деп сүйлөп алдым. Сен интернеттен бүт барын көрүп, любой нерсени окуп үйрөнө берсең болот. Бирок сен физически айылда болсоң, бир жерде болсоң, бир географический местода болсоң, тогда эч нерсе өзгөрбөйт экен, оказывается. Сен рано эрте болобу, кеч болобу, сен өчүп калат экенсиң. А эгерде сен орун алмаштырып, бүгүн бул жакта, эртең тиги жакта болуп турсаң, элементарно если сен жумушуңан чыга албасаң дагы, то есть менин жумушумду, менин бизнесимди, менин ишимди мен башка жакка алып бара албайм, меники айылда эле десең дагы, хотя бы бир күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк турлар менен жанагындай алып барып атышат, организовать этип атат. Ошолор менен Ошко барып келип, Ташкентке, Алматыга болгон жерди кыдырсаң, сен ошондо гана мындай башка уже түшүнөт экенсиң да. То есть эмнени түшүнөсүң? Биринчиси, эң биринчиси, сен түшүнө турчу нерсе, сен башка жактан көргөндө башкалар бизнести кантип кылып атышат, кантип жашап атышат, же болбосо ошол нерсени башка өлкөдө кантип кылат деген вопроско жооп издеп табат экенсиң. Любой. Сен мисалы макул салон красоты иштейт деп кол да, кызсың деп. Парикмахерсиң. Сен ошол эле Алматыга барсаң, сен көрөсүң Алматыда кантип кылып атат депчи. Астанага барсаң, Астанадан көрөсүң, Москвага барсаң, Москвадан көрөсүң. Сен бир күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк болобу, же хотя бы бир жумалык болобу, барып келсең, көрүп келесиң да. И сен ошол көрүп келген нерсеңди өз шаарыңа же айылыңа же ошол сен иш кылып аткан жериңе алып келсең, это уже вообще элде жок уникальный нерсе болот экен да. Ошол нерсе. Экинчиси, сен адамдардын көз карашын иной нерсени көрөт экенсиң. Иной дегеним эми башка нерсени көрөт экенсиң. То есть биздин Кыргызстан кандай ойлонот, Казакстан кандай ойлонот, Өзбекстан кандай ойлонот, Москва кандай ойлонот. Мен буга чейин путешествие салуу десе какой-то бир мындай бир сөздүн ачыгын айтканда түбүндө менин жүрөгүм түбүндө мындай бир сөз бар болчу да, ой, зачем акча коротуп тигине эмне кийин акча табам, андан кийин салам жыргап депчи. Ал болбойт экен. Ал туура эмес нерсе. Сен бүгүнтөн баштап эс алышың керек экен. Эс алышың керек эмес, ошо кыдырышың керек экен. Бүгүнтөн баштап аракет кылып, элементарно ближайший Кыргызстандын ичиндеги эле, если Бишкекте болсоң, Токмокко келип, Токмокту көрө элек болсоң, Кеминге келип, аркы Кара-Балтага ушундай да. Же болбосо көрө элек дети Нарын, сен чүйдөсүң, бирок Нарын тез эле көрө элексиң. Ошо Нарынды барып көрүп келип, же болбосо те Баткенди көрө элексиң, Баткенди барып көрүп келип дегендейчи. Ошол себептен, достор, мен сиздерге эң жакшы опытыман бөлүшөм. Сөзсүз, жана жакшы сөз бар го, акчаңды өзүңө сал дейт да, өзүңө сал, бирок салганда кийим алба дейт да. То есть если сен кийимиң жыртык эмес, бүтүн болсо, это достаточно дейт да. А вот ошол акчаны салып атканда, мындай эс алууга, путешествияга же болбосо бир жака турист болуп барып келгенге сал дейт да. Какая разница, не деген эле которлор? Какая разница, какой обувь у тебя, если ты гуляешь в нем на улице Парижа дегенчи. То есть сен бутуңда кандай бут кийим болбосун, рваный кандай, Гуччи койт дети, Орский рыноктон алган 350 сомдук болсо дагы, ошону менен сен Париждин көчөсүндө гулять этип жүргөнүң жакшы, чем нежели самый дорогой, самый кымбат, аябай вау болгон Гуччини сатып алып Бишкекте жүргөндөн көрө деген сөз, бир сөз менен айтканда. Ошол достор, действительности эгерде мен анчалык көп акчам жок, ТТП десеңиздер, эң жакшы программа бар. Орел и решка деген. Аны и так эле баарыбыз билебиз, Пятница каналындыкы.
киребиз, кайсы өлкөгө барыңыздар келсе көрүңүздөр, ал жерде эмне кылат, $100 эс алса болобу деген сөзгө жооп иштешет да. И кээ бир жерлерде эс алса болот, кээ бир жерлерде $100 эчтекеге жетпейт. Эми $100 кантип табыш любой эле адамдын колунан келет. Так что ал видеону көрө, ал интернеттен орел-решканы көрөбүз дагы, ошол жака кетебиз каяк болсо. Так что эгер сага путешествие жакса, лайк бас, жакпаса дизлайк бас, оюң болсо комментарийга жаз. Каналга жазыл, канал биякта. Кийинки башка видеолор бу жерде, видеолорду обязательно көр. Пока.